А сиз кимсиз биякта? Ташта. Сіз келген бұл жаққа жатқызышқан бармай. Бейтапсыз, Ола бейт тапсыз. А эмнеге пул жуп атат? Амаға беріліп та шол. Биякта тартсаңыз? Өчіртін келе жатып маға. Эмне бияктагы бейтаптары очет менен пол жушабы? Бак түгүлайым. Кээ бирде жардам беришет эми. Азыр Кызматкерлер жетишсизби? кызым Бейтап мынакей пол жуп жүрөт экен. Бул нормалдуу көрүнүшпү? Нормалдуу. булар да алаксыш керек да кичине. Сиз өзүңүздүн каалооңуз менен жардам берип атасызбы же? Эч кыйнабайт. Булар да Жата беришет, анан тажайт да. Жана бул сизге мүмкүн болсо, дарыгерлер айтып жатышат, бейтап азыр мына биякта дарылануучу. Пол жуп жүрөт. Бул нормалдуу эле көрүнүшпү? Ооруканада Жардам беришет, мунун состояниясы позволяет этет. Мейли жардам берсе эме кечке жатып деле тажашат да кыздар булар. Жок, эгер пол жуп алаксыйбы анан, Урматтуу көрөрмандар, жуган эми туура эмес. Туура эмес көрүнүш, туурабы? Менен макулсузбу? Эми бейтап биякта жаткандан кийин, биякта дарылангандан кийин бул пол жубаш керек, бул дарыланышы керек. сиз азыр эми муну таштап коюңуз. Алышат азыр биякта кызматкерлер. Эч ким сизге жуубайт, эч ким. Азыр барып өзүңүздүн башка иштериңизди кыла бериңиз. Караколдо унай электр терүү үчүн сүзүп 3 аймак жарыксыз калды. Бүгүн 14-февраль күнү Каракол шаарында Масалиев көчөсүнүн өйдө тарабында Toyota үлгүсүндөгү унаа жогорку чыңалуудагы электр мамысын сүзүп кеткен. Анын кесепетинен жогорку чыңалуудагы электр линиясы жабыркап, Кашка суу, кирпичный завод райондорунда жана Бензавод аймагында электр жарыгы үскүлтүккө учураган. Учурда адистер электр жарыгын калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатышат. Ачык эле айталы. Шакиевдин кеткендегиси УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыдыршаевичтин кызматтан алынуусуна, анан акыркы 75 кайрылууга негизделген. Эмнеге? Спикерди бирөө шыкактадыбы, аны бирөө талап койдубу, сурандыбы кеттеп, ал башка маселе. Менин оюмча, мына ушул бардык буга чейинки Шакиевдин кылган нерселери өзүнүн бүгүн кызматтан кетүүсүнө түрткү болду. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Жашы жетелек кызды зордуктагандарды кое берген деген чек менен тергөө кызматынын башчысы кармалды. УКМК 34 жаштагы жаран экспертизанын жыйынтыгы кылмышка 3 адамдын тиешеси бар экенин көрсөткөнүнө карабастан эки шөктөөнү жоопкерчиликтен бошотуп, аларга карата ишти кыскартып койгонун маалымдады. Тергөөчү чечимин мыйзамдаштыруу үчүн жабырлануучу жалган көрсөтмө берүүгө мажбурлаган. Ал камакка алынып, факты боюнча кылмыш ишинин материалдары кошумча иликтенип жатат. Кайрымдуулукка арналган каражат үчүн чыккан жаңжал тартылган видео тарады. Социалдык тармактарда кайрымдуулукка бөлүштүрүлүп жаткан ун үчүн талашып жаткан адамдардын видеосу жайылды. Уюштуруучулардын айтымында видео Баткен облусунун Кызылкая шаарында тартылган. Алар жарандардын мындай жүрүм туруму көңүлдү оорутканын билдиришкен. Бүгүнкү күндө ачка калган адамдар жок. Азыр ач болуп турганыбыз бул биздин жан дүйнөбүз менен көөдөнүбүз деп белгилешкен. УКМК жогорку пайыз менен насыя берген адам кармалды. Тиешелүү уруксатсыз каржылык ишмердүүлүк жүргүзүп, жогорку пайыздык чендер менен насыя берген жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалымат кылайык, жаран оор материалдык абалда турган адамдарга карыз берип, ири көлөмдө пайда таап келген. Тиндүү учурунда 10го жакын мүлккө тиешелүү документтер, ошондой эле мыйзам талаптарын бузуу менен сакталган ук-дарылар алынды. Кармалган жаран тергөө абагына жеткирилди. Учурда иштин бардык жагдайлары жана катыштыгы бар болуусу мүмкүн болгон башка жактарды аныктоого багытталган тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар,
эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Ачык эле айталы. Шакиевдин кеткендегиси УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтин кызматтан алынуусуна, анан акыркы 75 кайрылууга негизделген. Эмнеге? Спикерди бирөө шыкактадыбы, аны бирөө талап койдубу, сурандыбы кетти, ал башка маселе. Менин оюмча, мына ушул бардык буга чейинки Шакиевдин кылган нерселери өзүнүн бүгүн кызматтан кетүүсүнө түрткү болду. Кандай нерсе? Мисалы, саясий интриганы 75 кайрылуунун алдында эле, камактар болуп атат, ошонун алдында эле эң биринчи саясий интриганы Шакиев баштаган. Нүсүпбийдин эстелигин ачууда Камчыбек Кыдыршаевич биздин аталык деп ошол жерден саясий интриганы ачыктап берген. Бул түздөн түз президент Шералы деп теңеп койгон. Бул саясий интрига эмеспи? Мына ошондон баштап анан бул күчөгөн. Байсалов жазып атпайбы? Ачыктады го. Тирешти жандагылар күчөттү депчи. Кошоматчылык, жакшы көрүнүү, эптеп бир жерин сактап калуу деген таризде, деген максатта Шакиев иш кылды да. Бул биринчи. Мына ошол түрткү болду. Камактар жана башка. Эгерде буга талап коюлса, бул бүгүн мандатын тапшырып кетиши керек Шакиев. Анткени ушул эки достун достугуна ажырым келтирип, парламент ушу деңгээлге алып келген Шакиев да, аны эмне үчүн биз айтпайбыз? Бул бир жагы, экинчи жагы, парламенттин ишмердүүлүгү боюнча 7-чакырылышта 2022-ден бери жаңылбасам спикер болуп турат. Колуң сындырам, тилиңди жулам деп 20-дан аш 30-га жакын депутат мандатын тапшырды. Татуу айым айткандай, ар кандай себептер менен. Ошондо спикер бир үн каттыбы? Бир үн. Өзүнүн коллегаларын сактап калам деп. Жок. Тескерисинче парламентти өзүнүн креслосун сактап, эптеп жакшы көрүнөм деген таризде иш кылды да. Ошон үчүн мен айтарым, Шакиевдин бүгүн өз ыктыяры менен кеткендегиси бул өзүнө жакшы болду. Эгерде күчкө сала турган болсо, буга да иш козголмок. Анткени ушул киши саясий интриганы баштап койгон. Аталык деп. А бул аябагандай чоң нерсе, Бакыт мырза. Өзү аксыдан, Нүсүпбей аксыдан чыкканда, кантип Төлөн Касымбектин чыгармасынан билбесе дагы, аксыл аксакалдардын уламыштарынан улам билиши керек да. Аталык деген ким, Шералы деген ким. Эми чечмелөөнү ар ким ар кандай кылса керек, бирок ошол учурда мындай фактыларга да таяналы. Бул конкреттүү факт эми элдин алдында айтып атпайбы?